Ey Азимбек Бекназаров, sen айтып тұрсың. Қамшыбек Ташиевке эмне ел батырлығын бересіңер? Өзбек қырғыз қылышын улутарлаш қарышты тоқтоткондорго бұл батырлық берилеби деп возражать етсің. Анан эмне сен оюнча эмне? Кыргыздын ичинде эле бир улутту түндүк күчтүк кылып кыргызтырып 7 апрелин ойлоп чыккан силер, сен Атамбаев, Текебаев, Отунбаев ошол анан эмне? Силер батыр болушуңар керекпи? Итегеле болдуңар батырыңар. Кабачканын ичинде батырлар болдуңар. 7 апрель батыры деп эле кырап салгансыздар, жого чаап келгенсиздер эле тиги. Калмак Кытайды чаап келгенсиздер эле, Берлинге ту сайып келгенсиздер эле, батыры деп кааданышып. Много горе принесли временное правительство, много горе, очень много горе. Ошо 7 апрелде 100 киши өлдү. Анын ичинде мен родной бир турган тайкем Усукеев, Алтынбек. 1,5 мың киши жаралар болду. Андан кийин, андан 2 ай өтпөй, силердин кесириңердин кусуруңардын азабынан мына ошо түндүк түштүк кыргыз, өзбек кыргызы чыгып, аяктан миңдеген киши өлүп кетти. Миңдеген киши дайысы жок болду. Миңдеген киши мунжу майып болду. Ана силер батырсыңарбы? Убактылуу өкмөт, временное правительство. Сен акмак бузукусуңар барыңар. Атамбаев баш, Текебаевга төш болуп барыңар. Ана возражать этип, ана Камчыбек Ташиевке кандай бериш керек деп. Берилди, достойно алды, значит, өзбек кыргыз кылышын усузактан токтоткон жаллап аттар. Бүт токтотуп, ошол жерде 10-жылы Садыр Жапар экөө Бурнежетке алып Кызыл Кыргын кара сүргүн токтоп жүргөн. Мусулман өзбек кыргыз кылышын токтотуп. Сооп таптуу болуп Аллахтын астында. Мүмкүн ошол сообун себебинен азыр ошо бийликте турган чыгар. Аны кайдан билесиңер? Аны бир Аллах билүүчү. Мүмкүн ошо силердин кылмышыңардын азабынан мына алдың качып бозуп түрмөлөп жүргөн Бекназаров түрмөлөп, Атамбаев түрмөдөн башына чыкпай. Ошо мүмкүн ошо кезде кылган кылмышыңардын себебинен болуп аткандыр. Муну кайдан билесиңер? Аллахтын жазасыдыр, сен кайдан билесиңер? Бекназаров, сен көп елжиречи болдуң. Керек болсо Жумал элин бүт айткансың, эсиңдеби? Агым кезинде итерип бергенсиң. Журналист сурап берип атат. Кара кечени Жумал эл басып алып парада кылып атат десе, мындай акмакчылыкты мен көргөн эмесмин деп айткансың. Эсиңдеби? 2006-жылы айткансың. Агамда турат. Акмак Жумал элин, жалпы Жумал элин акмак кылып койгонсуң. Анан кырап таштагансың. Андан тышкары сен немелериңди санай берсе, толтура, мына ячейкадан акча бөлүшкөнүңөр. Мына азыр эмнеге отуруп калдың түрмөгө барып? Эмнеге отуруп калдың, эмне себептен? Билесиң эмнеге отуруп калганыңды. Ячейкадан жанталашып жепсиң, 4 областтан эле килейген эмелерди алыптырсың, кыймылсыз бүлүктөрдү алыпсың. Чүй көлдөн курортный сезон эмесинен, зонасынан, Жалал Абадтан, Бишкектен. Ойлоп кой, ал бери жагы эле 400 миң, жарым миллион доллар алсаң канча? Урда ойлопсуңдар, ячейкадан, урда болупсуңар. Темир Сарыев экөөң сүйлөшкөнүң бар, Бектурсун экөөң сүйлөшкөнүң бар, Атамбаев менен сүйлөшкөнүң бар. Сен бандитсиңер, бандиттер ошол 7 апрель бандиттер келип алып туруп, властьты алып, жөнлөшүп аткан тиги Бакиевди кууп алып. Бандиттик эмеңер масыңар сырлы 2 айдан кийин. Өзбек кыргыз анан ары ээ боло албай элге. Уже нары өзбектер чыгып кеткен уже. Өзбек кыргыз чыгып кеткен. Ээ боло албай калгансыңар. Бандитсиңер силер, уурусуңар. Туптура отурдуң. Бүгүн угуп атам, Темир Сарыевдин отурусу гана чат. Ошо сен менен сүйлөшкөн ошол. Сен отурдуң дагы, жооп бергиле. Атамбаевди отурушуш керек. Эми бир бунт чыгарган, бир революция десе, за попытку бегстводу ачыш керек, на место ачыш керек. Башкасын эле Атамбаевди атып эле салыш керек. Эркелетип отурбай эле. Атып эле салыш керек. За попытку бегства, всё. Көлбаевди атканда эле, бит атканда эле ачыш керек. Отурасыңар ана церемонияда, өздөрү айтканда цаскация отурасыңар, өздөрүнүн сөзү бар, цаскация деп. Атамбаевдин сөзү. Андан тышкары много горя и бедствий принесли кыргызскому народу. Булар башкарган тетиги 2010-жылдан 2000 канча тетиги 20-жылкы революцияга чейин мына азыркы белгиленген чейин 10 жыл. 10 жыл силер жөн талкаладыңар Кыргызстанда, талкаладыңар. Бүт застойный период калып келди. Бүт мёртвый, закондордун баары бүт идиотский. Мына азыр мошенник, аферисттер эмне гүлдөп атат. Алардын түбүн кырка албай эмне мойтуп күнөө видео чыгарып атам. Кыргызстан бүт мошенниктер өлкөсү болуп кетти сенин назарыңардан.
Так что, Бекназаров, сенин качактарың абдан көп, санай берсе абдан көп. Мына ошол эле ячейканы урлап кеткениң, миллиондорду бөлүп алганың, временный правительство бөлүп алгандарына миллиондорду жооп бергиле, кускула, жооп бергиле. Эмнеге силер Байбиченин балдары калгандары үстүнө Токолдун балдарына туулдук беле. Так что жооп берүүчү убакыт келди. Анан дагы эмне деп келжиргесиң? Айтор, сен ар бир сөзүң бүт эле келжирек, ар бир сөзүңө жооп берип отурганга деле убакыт жок. Ошо мен основной урунттуу жерлерге жооп бердим. Жумгал элин асылганыңа, Ташиевке асылып возражать эткениңе. Мен айтып атам, эки элди бириктирген согушту токтоткон баатырлык. Анан силер баатырсыңарбы? Түндүк түштүк кылып чабыштырып, ошолор баары жет чапырып баатыр болуп алдыңар. Ошол болсо баатырлыгыңар. Так что, Бекназаров, смотри, жооп берем мен баарына.